Саламатсыздарбы? Эфирде эл өкүлдөрүнүн апта ичинде көтөргөн маанилүү маселелерин баяндаган парламент берүүсү. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Төрага Нурланбек Шакиев Аксы районунда курулган жаңы мектептердин ачылышына катышты. Жаңы министрлер ишенимде актайбы? Чоң реформага барыш үчүн жетекчинин жанында командасы күчтүү болуш керек. Биринчи жолу Ысык-Көлдүн жээгине Азербайжан өлкөсү менен биргеликте 5 жылдыздуу мейманкана курулат. Быйыл кышында кара алтындын баасы кымбаттабайбы? Эл өкүлдөрү Кара Кечи көмүр кенинде көчмө жыйын өткөрдү. Жетекчи чыгып алып 2060 сомдон 2400 сомго чейин коюп атабыз деп атат да. Ошондо эл кимиң эргешет? Апта башында төрага Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган тармактык жетекчилер жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн коштоосунда Аксы районунда курулган жаңы социалдык объектилердин имаратынын ачылышына катышты. Аксы районундагы Кара Жыгач, Кара Суу жана Авлетим айылдарында ишке берилген жаңы мектептерде окуучулардын сапаттуу билим алуусуна түзүлгөн шарттар туурасында кийинки сюжетте. Аксы районунун Дарактөбө айылында чоң майрам. Анткени бул айылдын тургундары бир топ жылдан бери жаңы мектепке муктаж болуп келишкен. Эл өкүлүнүн милдети элдин талабын аткаруу. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин жана Аксы жергесинен чыккан депутат Гүлшаркан Култаеванын демилгеси менен Кара Жыгач айылында 100 орунду жаңы мектеп курулду. Өлкөбүз боюнча быйыл 100 мектепти ачуу пландаштырылган. Ошонун жарымы 1 сентябрда ачылды. Калганы мына ушул жаңы жылга чейин дагы ачабыз. Бул республика боюнча. Мындай көрүнүш болгон эмес. Бул мектептерден сырткары бир катар социалдык маанидеги имараттар ачылып атат. Ооруканалар ачылып атат. Бала бакчалар ачылып атат. Жолдор жасалып атат. Үстүбүздөгү жылы агартуу тармагына мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулууда. Эми татыктуу тарбия берүү агартуучулардын негизги милдети дейт министрлер кабинетинин төрагасы. Бүгүнкү күнү өлкөбүздө 2,5 миллиондон ашык бала бар. Ал кебелбес биздин байлыгыбыз, келечегибиз. Анын баарын ушул мугалимдердин колуна тапшырып беребиз. Бул абдан чоң жоопкерчилик. Бирок чыныгы мектеп ата-эне экенин унутпайлы. Ал эми Аксы районунун Кара Суу айыл аймагынын тургундары үчүн бул күн кубанычтуу күн. Анткени номер 56 Кулназаров атындагы 150 окуучуга ылайыкташкан мектептин курулушу бүткөрүлдү. Төрага Нурланбек Шакиев мектеп окуучулары менен баарлашып өзүнүн насааттарын айтты. Сиздер жакшылап окушуңуздар керек. Ушундай мектепте жакшы билим албасаңар, жакшы тарбия албасаңар, анда келечек кечирбейт сиздер. Себеби дегенде келечек сиздердин колуңуздарда. Жакшы окуңуздар, ушул жерден алган билим менен мамлекетибиздин, элибиздин өсүп өнүгүшүнө чоң салымыңарды кошкон, келечекте мыкты уул кыздардан болуңуздарга мен тилектешмин. Кара Суу айыл аймагында ФАПтын курулушу бүттү. Жаңы ФАПтын ачылышы бул айылдын тургундары үчүн өтө маанилүү. Дени сак улут, дени сак өлкө дейт. Биринчи кезекте билим берүү тармагы менен ушу саламаттык сактоого биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Эгерде эки тармакка көңүл бөлбөсөк, анда мамлекетибиздин келечеги кооптуу болуп калат да. Ошон үчүн биз мына акыркы 3 жылда мынакей саламаттык сактоо тармагына, билим берүү тармагына эбегейсиз чоң көңүл бөлүнүп атат бүгүнкү бийлик тарабынан. Авлетим айылында дагы жаңы билим уясынын ачылышы болду. Аталган мектеп 125 окуучуга ылайыкташып, республикалык казынадан 66 миллион сом бөлүнгөн. Өлкө өнүгүү жолуна түшкөнүн белгилеген төрага Нурланбек Шакиев 3 жыл мурун республикалык бюджетте 240 миллиард сом болсо, бүгүнкү күндө 600 миллиард сомго жеткенин айтты. Бул эмне деген каражат? Эмне деген эмгек? Мына ошонун негизинде 2 жылдан бери бардык өлкөдөгү эмгектенген биздин жарандарыбыздын мамлекеттик кызматчылардан тартып дарыгер, мугалим бардыгынын эмгек акыларын көбөйтүп атабыз.
Аны менен катар парламент жетекчиси Тор Камыш айылындагы унаа жолду асфальттоо жумуштары менен таанышты. 1,5 чакырымдан ашык узундуктагы аталган жол буга чейин талапка жооп бербей, туурасы 3,5 метрди гана түзүп, унаалардын жүрүшүнө ыңгайсыздык жаратып келген. Натыйжада Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы өндүрүштүк инновациялык борбор тарабынан атайын долбоор иштелип чыгып, жолду кеңейтүү жана асфальттоо жумуштары башталып, ага мамлекет тарабынан 12,5 миллион сом каралган. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында парламентарийлер 3 министрдин кызмат ордун карады. Алардын талапкерлиги саламаттыкты сактоо, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция, санариптик өнүктүрүү министри кызматына көрсөтүлүүдө. Талкууда эл депутаттары социалдык тармактын оорчундуу көйгөйлөрүн убагында чечүү, эскилиги жеткен ооруканаларды калыбына келтирүү, документтерди санариптештирүү керектигин айтып, сунуштарын беришти. Жыйында парламент министрлерин дайындоого макулдук берүү маселесин жактырды. Жыйындын жүрүшүндө депутаттар сунушталып жаткан 3 талапкерге суроолорун узатышты. Эл өкүлү Дастан Бекешев почта кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу мезгил талап экенин белгилеп, жарандардын өздүгүн тастыктаган документтерди бирдиктүү каттап санариптештирүү керектигин белгиледи. Предыдущий министр цифрового развития обещал поднять заработные платы почтальонам. Алдап көтөрөм деп, мына деп и көтөргөн жок да, ошол менен кетти. 1000 сомбу, 500 сомбу ушундай көтөрүлгөн да. Ошо почтальондор эмне болот? Айтсаңыздарчы, азыр мен цифры карайт. Минимальная заработная плата работников Кыргызпочтасы, согласно штатному расписанию, действительно крайне мала, очень низкая и составляет 5000 сомов. Араван районунда ооруканалар оңдоп түзөөгө муктаж. Мындан сырткары боор, бөйрөк оорусу менен жабыркагандар көбөйүүдө. Боор ооругандар бизде өзүбүздө ачылып калды, жанагы почка алмаштырмай. Ошону жакшы болду, эми Кудай иштериңиздерге ийгилик берсин, ушуну көзөмөлгө алып, элибизди алыска башка мамлекеттерге жибербей, ушул жерде бүтүрсөк. Мамлекеттик оорукана бардык үй бүлөлүк бейтапканалардын ишин жеке клиникалар сыяктуу күчтөнтүү керек. Мен айтканым, же сиз ошону күчтөгөнгө алып барышыңыз керек деген сунушумда, бул эми баягы. Себеби элементарный мынакей азыр бизде Бишкек шаарынан тиш доктурларга барып калган учурда бирөөндө государственныйда 500 сомго кыла турган ишти частныйлар 1,5-2,5 чейин барат экен. Эми бул жерде мен ойлойм, кандайдыр деңгээлде жагалар эмне башка бир эмеден жасайбы? Ушул сыяктууларды кичине кандайдыр деңгээлде сиздин рычагтар болсо көзөмөлгө алып берсеңиз деген сунушум да. Аялдардын министрликтерге баруусу мыкты жышан. Алар аярылуу катмардын эне баланын коомдун көйгөйлөрүн туя билгендиктен ыкчам чечет деген ишеним артууда. Эч кандай мынандай аялдарды коргой турган, аялдарды финансылык жактан каржылаган жоопкерчиликтүү орган жок. Мына ошондуктан президенттин алдында ушул комитетти түздүрүп, президент өз деле макул болгон аялдардын арасындагы ишти. Бул энелер менен балдар өтө бири-бирине тыгыз байланыштуу. Биз канчалык энелерди колдоп, энелерге жакшы шарт түзүп берсек, бул түзүлгөн шарттар балдарга түзүлгөн болуп саналат. Кымбат баалуу медициналык жабдуу иштетилбей турат. Актилек кичи районуна больница салып бергенде, шаардык больница. Ошол жерге чоң бир оборудованиясы келген, азыркы күнгө чейин терминалда турат. 5 миллион долларлык оборудование келген. Маалыматыңыз бар да? Ал жерде бир томография, УЗИ жана башкалар бардыгы бар. Бирок ошол больницанын ичине 50 миллион сомдук здание салыш керек. Ошол зданиянын ичине орнотуш керек да. Ошого 50 миллион сом акча жок болуп, 5 миллион долларлык биздин оборудованиябыз турат да, ушул күнгө чейин. Актилекте больницаларды, городской больница кайсы абалда экенин, обл больницаны билем. Азыркы кезде сиз айткан аппаратура койгонго 53 миллион акча которулду. Иш жакшы болуу үчүн тажрыйбалуу адистерден турган топту чогултуу зарылдыгы бар. Чоң реформага барыш үчүн жетекчинин жанында командасы күчтүү болуш керек. Себеби сиз кеткен күнү сизди баары сатты. Ачыгын айтып коеюн. Туурабы, эмне жашыра турган жери бар. Андыктан мен сизге кааларым. Мына бүгүндөн баштап министр Кудай бурса шайланып калсаңыз, команданы формировать этиңиз. Биз сиздер менен чоң реформага барыш үчүн жаныңызда жөлөк, замдарыңыз, башкалар колдоп туруш керек. Суроо жооптон соң жогорку кеңеш 3 министрди кызматка дайындоого макулдук берди. Сиздин мүнөзүңүз өтө татаал, аны бардыгы билет экен, келип өч алат, бизге кугунтуктайт деген кооптонуулар болуп атат.
Мен ачык эле айтып коеюн, ошолдон өйдө болуңуз. Бейшемби күнү Жогорку кеңештин жыйындар залында көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, академик, таанымал окумуштуу Абдыганы Эркебаевдин 70 жылдыгы салтанаттуу белгиленди. Аталган иш-чара алдыда белгилене турган Кыргыз парламентинин 85 жылдыгына да үндөшүп калды. Анткени Абдыганы Эркебаев Кыргызстанда парламентаризмдин өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон инсандардын алдыңкы сабында турат. Биз сөз кылып жаткан Абдыганы Эркебаев легендарлуу парламенттин депутаты, Жогорку кеңештин 1 жана 2 чакырылыштарынын төрагасы да болгон. Бир катар мамлекеттик жооптуу кызматтарды иштеген. Мына бүгүнкү Жогорку кеңештин эгемендүү Кыргызстандын парламентаризмдин өсүп өнүгүшүнө Абдыганы Эркебаевдин салымы өтө жогору. Абдыганы Эркебаев депутат катары дагы, төрага катары дагы майда барат, күнүмдүк көйгөйлөрдү, маселелерди бул парламент трибунасынан көп айткан жок. Мына ушунусун менен да чоң айырмаланат, анткени Абдыганы Эркебаев оор салмактагы, терең билимдүү жетекчи катары эң орчундуу, маанилүү маселелерде өзүнүн сөзүн айтып келди. Төрага баса белгилегендей, маараке ээсинин өмүр жолу улам кийинки муунга үлгү, иш тажрыйбасы сабак болууга тийиш. Чыгып сүйлөгөндөр белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыганы Эркебаевдин кандай иштүү болбосун жан үрөп иштегенин баса белгилешти. 1989 жылы Кыргыз тилин мамлекеттик тил кылуу жөнүндөгү комиссия иштеп турганда мен жанымда болуп дайыма өз профессионалдар катары, адамдар катары ошол мезгилде бардыгыбызды националист деп сөйлөп аткан мезгилде дагы тикесинен тик туруп берген эр азаматтардын бири мына ошо Абдыганы болгон, аны мен эч убакта унутпайм. Абдыганы Эркебаев 90-жылдардагы оор мезгилде вице-премьерлик кызматты да аркалаган. Ошол татаал убакта өкмөттүн социалдык маселелерге жооп берген киши Абдыганы Эркебаев болгон. Ошол убакта бул киши өзүнүн мыкты жетекчи экенин, эл менен кандай сөз таап иштеш керек экенин көргөздү. Чынын айтканда чыгып сүйлөгөндөр баса белгилегендей, көрүнүктүү окумуштуу, адабиятчы, публицист Абдыганы Эркебаев кандай гана иш тапшырылбасын, эли жерине берилгендиктин, жогорку жоопкерчиликтин үлгүсүн көрсөтө алган. Ошону менен катар элге эмгеги сиңген инсандарга көзү тирүүсүндө урмат сый көрсөтүү токтоп калбаса деген ойлорунда кошумчалай кетишти. Кыргызда жакшы сөз бар, маркумдар даңкталмайын, тирүүлөр бакталбайт деп. Биз мына өзүңүз белгилегенде акыркы жылдары Кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө, Кыргыз өлкөсүнүн түзүлүшүнө, элге жасаган эмгегине таазим этип, ошону барктап, баалап, маркум биздин улуу инсандарыбызга Кыргыз Республикасынын баатыры ак шумкар белгисин тапшырып келатабыз. Бул салтыбыз буну менен бүтпөйт. Ошентип салтанаттуу иш-чарада 70 жаш Кутман-Куракка келген академик Абдыганы Эркебаевдин мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнө, парламентаризмдин өнүгүшүнө кошкон салымы туурасында кеңири сөз болду. Соңунда маараке ээси ыраазычылык билдирди. Колдон келсе өзүң жөнүндө өзүң айтпай, башканын айтканы, элдин айтканы энче баарынан өйдө болуш керек. Мен бүгүнкү ыңгайлуу шарттан пайдаланып, эки эле жагдайды белгилеп кетким келет. Биринчиден, жана Чолпон Турсун айткандай, адегенде Нурлан Тургунбаев өзү сөзүн белгилеп кеткендей, мен Жогорку кеңештин азыркы курамына, жетекчилерине абдан ыраазычылык билдирем. Ысык көлдүн жээгине 5 жылдыздуу мейманкана куруу тууралуу министрлер кабинети менен Азербайжандын ортосундагы макулдашууну тармактык комитет колдоп берди. Мында эс алуучу жайды 3 жыл ичинде куруу пландалууда. Жердин жалпы аянты 17 гектардан ашуун, жумушчу орундардын 70%-ын кыргызстандыктар түзөрү айтылууда. Кененирээк кийинки репортажда. Комитеттин кароосуна министрлер кабинети менен Азербайжандын ортосундагы макулдашуу сунушталды. Анда өлкөнүн бермети болгон көл жээгине заманбап үлгүдөгү 5 жылдыздуу мейманкана куруу мерчемделүүдө. Макулдашуу 1997 жылдагы Кыргыз өкмөтү менен Азербайжан өкмөтүнүн ортосундагы инвестицияларды коргоо колдоо келишиминин негизинде иштелип чыккан. 17 гектар жерге Ысык көл районунун Кара Ой айылына салынмакчы.
Анын 4 гектары парк, пляж болсо, 12 гектар жерге конок үйү курулат. Бүт жол жоболорду иштеп чыгып, кийин жогорку кеңешке ратификацияга алып келебиз. Эл өкүлү макулдашуу бүгүн гана комитетте каралып жатканын белгилеп, буга чейинки чалгындоо иштери эмненин негизинде жүргүзүлгөнүн сурап, ижарага берилген жер же тагыраагы 49 жылдан кийин мейманкана Кыргызстанга кайра толугу менен кайтарылабы же жокпу деген маселени тактады. Я тоже считаю, что это нелегкий вопрос. Абсолютно. 49 жыл эртең эле келет. И это тоже станет проблемой, да? Закон ратификации я не спорю, но вы знаете, что согласно закону о нормативных правовых актах, кодекс стоит выше закона. 5 жылдыздуу мейманканадан Кыргызстан кандай пайда көрөт? Кыргыз мамлекетинин бюджетине канча түшүп атканын аныктап чыктыңыздарбы? Эсептер жүргүзүлүп атат, Шайлоо Кайрыбекчи. Комитет төрагасы жооптуу министрликтен жер жана андагы курулмалардын тагдырын аныктоо боюнча кемчиликтерди жоюуну сунуштады. Бул апта калктын кышка даярдыгы жана Кара Кече көмүр кениндеги ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышуу максатында бир катар эл өкүлдөрү Нарын облусунда болушту. Парламенттин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр-жай саясаты боюнча комитеттин көчмө жыйынында көтөрүлгөн маселелер боюнча алдыдагы материалда сөз болот. Алгач эл өкүлдөрү бир катар тийиштүү министрлер менен биргеликте Жумгалдагы Шарбон жана Акчол ишканаларында болушуп, Кара Кече көмүр кеніндегі ишканалардын тийиштүү жетекчилери кендердин аянты, анын запасынын саны жана категориясы боюнча толук маалымат беришти. Башынан башталган проект алгандан баштап 100 000 тонна болчу, ушу 100 000 тонна менен келет. Көмүр кендери менен таанышып чыккан соң депутаттар жыйын өткөрүп, ачык айкындуулукка, экологиялык жана техникалык нормаларды сактоого көңүл бурууга чакырышты. Ушул жерде касылып аткан көмүр кендерге мындай бере турган маалыматыңар барбы? Могу жер туура болуп атат, могу жер туура эмес болуп атат. Ошол эле планды толтурабыз деп булар күнү түнү иш жүрүп атат ишканаларда, анан ушу өндүрүш коопсуздук объектисинин жалпы эле аймагында жарыктандыруу иштери жүргүзүлбөй атат да, ушул да көйгөй болот. Көчмө жыйындын экинчи күнү депутаттар Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында жергиликтүү эл менен жолугушуу өткөрдү. Айтып кетели, эч кандай мындай верный ограничение болбойт, ал планда жок. Бирок ошону менен бирде азыр биз калкыбызды силерди чакырып кетет элек, 5 киловатт ар бир үйгө толугу менен берилет. Жана бюджет мекемелери толугу менен берилет. Анан отоплениядан алыс бололу электроэнергия үнөмдөө боюнча. Андан соң президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Адыл Сапаров облустун бюджеттик мекемелерин көмүр менен камсыздоо боюнча маалымат берди. Бүгүнкү күндө биз 1 октябрга чейин графиктин негизинде социалдык объектилерди толук кандуу көмүр менен жабуу боюнча иш жүргүзүп атабыз. Азыркы күндө 30% жабдык. Элдик жыйындын жүрүшүндө депутаттар бюджеттик мекемелер менен калкты жеткиликтүү баадагы сапаттуу көмүр менен камсыздоо маселесин ортого салып, бааларын такташты. Кыргыз көмүрдүн бул жактагы жетекчиси менен антимонополиянын жетекчиси эки башка сүйлөп атасыздар да. Көмүрдүн баасы коюла элек, өкмөттөн чечим чыга элек деп атасыз сиз. Тияктан жетекчи чыгып алып 2060 сомдон 2400 сомго чейин коюп атабыз деп атат да. Ошондо эл кимиңерге ишенет? Быйылкы жылы мына Кыргыз көмүрдүн өкүлү айткандай 1740 сом болуп атат карьердеги баасы. Ошонун негизинде коебуз. Ал деген ошол баа коюп аткан күнү ГСМдин баасы кандай, затраттары, розничный кандай, ошонун негизинде таптак кылып туруп коебуз. Жаз айында башталат. Жай айлар менен даярдоо иштери, тендерлар өтөт. Жеткизүү перевозкасын бар иштейт дагы, азыр уже сентябрь менен уже толук кандуу иш. Бул жерге отуруп туруп менин районума Момча сомдон келип атат деп айтыш керек болчу. Бул жерде баасын билбейбиз. Баасы коюла элек деп монополия отурат. Анда монополия эмне отурат? Монополия барып, ушул жаз айларында эле барып туруп өкмөттүн токтом негизинде силер дагы эле аткара элексиңер деп туруп барып коюшуңуздар керек эле да баасын. Эл өкүлдөрү менен жолугушууга келген жергиликтүүлөр көмүр кендерине баруучу жолдордун абалы, тараза көзөмөл постторунун иштөөсүндөгү коррупциялык иштер туурасында кеп козгошту. Альтернатива жолугуш бүтүп атат. Ага шүгүрчүлүк келтирели, бирок ошонун ичинде ушунчалык коррупция, ушунчалык мафиялар, ошол жерге кесилгендер, уру кылгандар иштеп атат. Кара Кеченин оозунда айылдан 20 километр алыстыкта жайгашкан БСР бар, суу сактагыч жай. Жалаң ушу Кыргыз көмүрдүн
атвалды туура эмес жерге төккөндүктөн кара кеченин суусун эле төгө берген. Байзак менен Башкоандынын айылынын сугат жерлеринин баарына көмүр лагып келип калды, күлү лагып келип калды. Жыйында комитет мүчөлөрү бардык көтөрүлгөн маселелерди өз көзөмөлүнө алып, ыйгарым укуктардын алкагында оң жагына чечүүгө көмөк көрсөтөрүн белгилешти. Кендер жардам берип, көмүр кендери, ошентип туруп элге жана БСРлер условиялар түзүп берип коюш керек. Анан жанагындай жерлерди карашыңар керек эмеди. Кыргыз көмүр. Аксакал айткан тууру эле кээ бир жерде биз казышыбыз керек деп кете бербей, элдин да көйгөйлөрүн акырын чечип кетиш керек. Каттар келип түштү, алардын баардыгын биз тактап, анан тиешелүү министрликтерге жөнөтөбүз. Эми чечимди биз жогорку кеңеште алабыз. Баардыгын тактап, карап, кийинки жогорку кеңеште комитеттерде карайбыз. Чечим кабыл алабыз. Соңунда калк үчүн кара алтын жеткиликтүү баада сатылаары убадаланып, энергетика министри кара кече көмүрүнө таңкыстык болбойт жана баасы 5000 сомдон ашпайт деп ишендирди. Суусамыр Талас-Тарас автожолун реконструкциялоонун башталганына көп эле жылдын 100 болду. Бирок эмгиче аягына чыга элек. Мына ушул аталган жолдун калыбына келтирүүнүн 4-чү фазасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз өкмөтү, Ислам өнүктүрүү банкы, Саудия фонду жана АПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду менен биргеликте өз-өзүнчө кредиттик макулдашууга кол коюп, аны ратификациялоону жогорку кеңешке сунуштап отурат. Аталган маселе тармактык комитетте каралды. Жалпы алганда аталган жолду курууга 20 жылдык мөөнөткө 1,5% менен 105,2 миллион доллар алынып жаткан. Суусамыр Талас-Тарас жолунун оңдоло турган участогунун узундугу 93 чакырым. Бул мыйзам долбоору бир нече жыл мурун ишке ашыш керек эле, бирок тилекке каршы мына эми башталып, муус эрип, Кудай буйрса Талас эли дагы ушул жолдун салынышын абдан күтүп атат. Сиздер баштап Кудай буйрса бүтүп калса, эң биринчи ушу сапатына карап коюшуңуздар керек. Кредиттик макулдашууда консультанттарга деп оңой эмес акча бөлүнүп келгени депутаттарды түкшүмөлдөттү. Ошол кызмат көрсөтүүлөр, консультациялар бериш үчүн 3 миллион доллар жазылып атат. Эмнеге ар бир ушундай 4-чү фазага келип калса деле ар бир соглашенияда, ушундай макулдашууда, кредиттик долбоорлордо ушул камтыла берет. Биринчи кийинки неме бүткөнгө чейин кайра тажрыйбасы түгөнүп калабы, 4-чү фаза башталганга чейин кайра башынан тажрыйба алыш керек деп туура келип атабы. Ратификациядан өткөндөн кийин биз тендер аркылуу ошол консультантты тандайбыз, тендер өтөт. Ал консультант кийин проекттерди карап туруп, анан жалпы долбоорду тендерге алып чыккан документтерди алып чыгат да, андан сырткары долбоор бүткөнгө чейин долбоорго ошол көзөмөл жүргүзөт. Ошо консультант утуп алган компания. Айрым депутаттар кредиттин пайыздык өлчөмү жогору болуп жатканын белгилешти. Биз убагында жолго деп 0,75тен алып келген элек. Азыр эми 1,5 деп атабыз. Эмне үчүн башка уюмдар менен сүйлөшүү болбойт? Араб координациялык Сауд өнүктүрүү фонду, Араб фонду деген булар жогорку пайызда берип атат да бизге. 1,5% бул деле көп эмес. Биз буга чейин 1,5%тан транспорт тармагына, энергетика тармагына алып жүргөнбүз. Депутаттар олуттуу басым жасаган дагы бир жактай атамекендик жол курулуш ишканаларынын ушундай ири долбоорлорго тартылбай жатканы болду. Кичине бир жеңилдиктер бересиңерби же өзгөчөлүктөр бересиңерби? Ошол жана консалтинг компаниялар деле бар да бизде, атамекендик. Аларды катышып, анан кайра эле карасак, чет өлкөлүк компания келет дагы эле тендерди алат. Атамекендик компаниялар иштейт. Баягы пайдасы аз, төмөнкү жумуштар жасайт дагы кетет. Ал акчанын баарын болсо чет элдик компаниялар алып кетип атат. Пайызын биз төлөп атабыз. Добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. Үстүбүздөгү жылы өлкөдө бир катар билим берүү уялары салынып ишке берилүүдө. Бала бакчалардын саны 2000ге жетсе, ал эми мектептер 2000ден ашты. Бирок мугалимдердин тартыштыгы, китеп маселеси өңдүү көйгөйлөр дагы деле курч турат. Бул апта социалдык саясат боюнча комитет билим берүү министрлигин чакырып, көйгөйдү чечүү жолдорун ортого салды. Окуучулар сапаттуу билим алуусу үчүн учурда мектептер 70% китеп менен камсыздалган. Деген менен алардын жарымынан көбүнүн эскилиги жетип, жаңы стандарт, методикага жооп берген китептердин аздыгы чоң көйгөй жаратууда. Комитет жыйынында билим берүү министринин орун басары бул көйгөйдү чечүү жаатында жүрүп жаткан иштерге токтолду. Жалпысынан быйыл 324 миллион сомго 1 миллион 278 миң 250
5 нускада окуу китептерин басып чыгаруу пландалып турат. Алиппе, адабий окуу, кыргыз тили, мен жана дүйнө, ал эми ортоңку класстар үчүн физика, информатика, химия, адам жана коом, диндердин өнүгүү тарыхы жана англис тили боюнча окуу китептери жаңы предметтик стандарттарга ылайык иштелип чыкты. Учурда мектеп окуучулары окуп жаткан китептердин көпчүлүгү орус авторлоруна таандык. Билим берүү министрлиги Кыргызстанда окуу китептерин жазган авторлорго төлөнчү сый акынын аздыгынан уламда ушундай жагдай жаралып жатканын белгилешти. Анан кийин ошо авторлор өздөрү дал келбеген авторлор экен. Ошо менен анан кийин сапатсыз китептер чыгып атат. Анан кийин сапатсыз китептер чыкса, биздин окуучуларыбыз кантип ортонча тапшырат? Кантип алар 160 балды алат анда? Кантип пизаны өтөбүз? Расул Абазбекович, ушул жакты сөзсүз түрдө сиздер бир көңүл буруп коюшуңар керек. Эң биринчи китеп. Өлкөдө китеп маселеси быйыл эле келип чыккан жок деген эл өкүлдөрү ката менен чыгып жаткан китептерге ким жоопкерчилик аларына кызыгышты. Кайсы китептер жөнүндө айтып атасыз? Азыркы жаңы чыккан китептердин ар бирин ичин ачып окуп карап көрсөңүздөр, каталар Азыркы бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен быйылкы жылга 152 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражаттын ичинен Учкун ачык акционерлик коому тендердин негизинде 37 миллион сомго гана 3 китепти басып чыгарып атат. Бул китептер 2 күндөн бери гана аймактарга таратылып атат. Бул мектептерде ушул айда бардык республика боюнча бардык мектептерге таркатылат. Андан сырткары жыйында билим берүүдөгү ваучердик система, балабакчалардагы билим берүүнү жакшыртуу сыяктуу бир катар иш пландар айтылды. Соңунда депутаттар министрликтин жалпы билим берүү уюмдарынын даярдыгы жөнүндө отчетун бир добуштан жактырды. Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Малиев Ысык Көл облусунун Жетөгүз жана Тоң райондорунда шайлоочулар менен жолугушуу өткөрдү. Эл менен баарлашууда депутат аймактарды кыдырып, бир катар социалдык объектилерди жеринде көрүп, жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн укту. Кененирээк кийинки сюжетте. Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Арсланбек Малиев алгач Тоң районундагы бир катар оңдоп түзөөгө муктаж социалдык объектилердин абалы менен таанышып чыкты. Пол деген пайды 6 жыл болчу. Проектидечи 6 жыл. А булар болсо 3 туруп койгон. Азыр бийлик. Ошону менен катар эл өкүлү аймактагы билим берүү мекемелерин кыдырып, мектептердеги китеп көйгөйүн чечип берүүгө аракет кыларын айтып, жакшы окуган окуучуларга стипендияларды тапшырды. Анан мына аксакалыбызга жана балдар иштери үчүн площадка жасап атыптыр. Мына 10 000 сом жардам берди. Негизи балдар иштери жакшы окугула. Кыргыздын жакшы бир өлкөлөрдүн жакшы бир кыргыз өлкөсүнө пайда келе турган кесиптерди тандап, өздөрү жүрөгү менен тандап, кесиптерди тандап, жакшы инсандар болуп керек бизге. Албетте бул биздин окуучуларыбыз үчүн, жаш мундары үчүн абдан керектүү стимул катары болот. Окуучуларыбызга шыгына шык, жөндөм кошот деген ниеттебиз. Депутат менен жолугушууга келген жергиликтүүлөр аймакта балабакча, спорттук мекемелердин жоктугун айтышып, маселени чечип берүүнү өтүнүштү. Бир жакшы балабакча керек да бизге. Келин кыздарыбыз эртең менен балдарын өткөрүп коюп, конолчулук менен иштеп, кечинде алып алса, аябай эле жакшы болор эле да. Жетөгүз районуна сапарын улаган эл өкүлү Арсланбек Малиев мектептерди кыдырып, карапайым калк менен жолугушуу өткөрдү. Мен бүгүн кайсы маселени коюп атам, сизге ачык айтып коеюн. Үстүңкү өрөндүн жолун бүтүргүлө деп атам. Силерде ошол жактарда катташып барасыздар, көрөсүздөр. Үстүңкү өрөндүн жолу начар абдан тоже. Мындан ак булундан деле ошо кем калбайт негизичи. Ошон үчүн биринчи иретте ошол үстүңкү дарыны бүтүрүп алсак, анан уже ак булунга киришсе болот деген сөз да. Жергиликтүү элдин көйгөйүн жеринде көрүп, таанышып чыккан депутат аталган маселелерди чечүү үчүн өз ыйгарым укуктарынын негизинде көмөктөшөрүн убадалады. Парламент берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернет желесине баш багып Кеңеш KG сайтынан окусаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.